кафе, ресторандарда жанагы ифтар, ооз ачар маалында жана башка той аштар болуп атат. Оор кырдаалда ушуну токтотуп турсак деп элчиликтен, МВДнын өкүлчүлүгүнөн, миграция өкүлчүлүгүнөн аксакалдардын кайрылуу түшүп атат да. Ушуларды группага айтыла дегиле депчи. Азыр кырдаал абдан оор, урматтуу туугандар, мекендештер. Туура түшүнүү менен кабыл алгыла. Кечеки Крок-Ситиде окуя орус элдин абдан чоң сокку, абдан оор болуп атат. 140тай, башка 140 болуп калды, өлгөндөр 140 адам болуп калды. Ошон үчүн дагы азыр под завалом еще есть да. Неопознанных трупов еще много есть. Поэтому урматтуу мекендештер, туура түшүнүү менен кабыл алгыла. Ушу кафе, ресторандарда чогулбай, жиналбай турайлык сиздер сураныч. Ушу кайрылууну бардык группаларга таркатып жардам бергиле.